Акыркы жумада Ош-Бишкек трассасынын Жалал Абадта жайгашкан бөлүгүндө бир нече жол кырсыгы катталды. Кырсыкта бир киши каза таап, материалдык зыян тарткандар дагы бар. Аномалдуу суукта жол кырсыктарын болтурбоо жана адам өмүрүн сактоо максатында адистер эскертүүлөрдү берип келүүдө. Üstüzde жылдын 6 январынан 13 январга чейин Жалал Абад областында 4 жол транспорт кырсыгы катталды. Анын ичинен Базар Коргон районунун Бишкек-Ош 548 шакырымына Toyota Camry менен Deo Nex автоунаасы кагылышып, натыйжада бир адам каза болуп, 3 адам ооруканага түшкөн. Соңку күндөрү катаал аба ырайынан улам жолдор тайгалак болуп, муз тоңууда. Мындан улам трассага кум, туз себилип, кар тазалоо иштерин жүргүзүү талабы күчөдү. Ош-Бишкек трассасынын 220 километрин же Шамалдысай шаарчасынан Ош облусуна чейинки аралыкты номер 22 жол тейлөө мекемеси тейлейт. Мекеме азыркы кырдаалга байланыштуу 2 нөөмөт менен иштеп, болжолдуу түрдө жолдун 50 километрине кум, туз сепкен. Түнү күнү 2 сменде иштеп атабыз. Туз менен посыпка кылып атабыз, себеп атабыз. Түндөсү саат 5-терде бир чыгып атабыз, 10-дордо бир чыгып атабыз. Бизде өзгөн перевал бар, өзгөн перевалында ашык иш жүрүп атат ушул жерде. Калган жолдордо шаарылын иштеринде, круговойлордо, перекресткаларда посыпка иштери болуп, сүрүү иштери бүт жолдорубузда тегизме бүттү азыр. Эми азыр муз бар, ушул жолдорго посыпка кылып атабыз. Учурдагы суук температураны эске алып, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жерлердеги башкармалыктары жылытуу пункттарын уюштурган. Жалал Абад облусунда болсо Ош-Бишкек трассасынын Арал постунда 100 адамга ылайыктуу пункт иштеп жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан атайын 2 мобилдик турак үй даярдалып, ошол жердеги оор жүк ташуучу унааларга ысык чай жана сухой продуктулар берүү улантылууда. Bunday аба ырайы күтүлсө бул улантылат жана мындан сырткары ошол Токтогул районунун Жаңы жол айыл өкмөтү тарабынан атайын акча кол тийбештик акча каражаты каралып, тамактануучу жайлар сүйлөшүлүп, уюштурулууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жалал Абад облусундагы башкармалыгы билдиргендей, Ош-Бишкек, Красный Горка, Акташ, Алабука, Канышкая авто жолдорунда кар көчкө түшүү кооптулугу курч бойдон калууда. Адистер жарандарды зарылчылдык жаралбаса, узак жолго чыкпай турууга чакырышат. Аклай Кырабаева, Аскар Моматисаков, Регион.